Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 3 айынын 21. Бир тууганга жардам бер. АА мүчөлөрү жаңы келгендерге күчтүү позициядан эмес, кичипейилдик жана алсыздык позициясынан сүйлөйт. ААда жүргөндө мен Кудайдан менин оюмду жана сөздөрүмдү туура жолго салышын суранам. Шериктештиктин ишине тынымсыз катышуу мага көп учурда чыгып сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан мен дайыма Кудайдан менин ойлорума жана сөздөрүмдү көзөмөлдөөгө жардам беришин суранам. Ошондо алар биздин программабызды туура жана так чагылдырат. Ошондой эле мен анын жетекчилигин издөөгө, менин умтулууларымды топтолушуна жардам беришин суранам. Мага чындап боорукер жана мээримдүү, жардамчы жана колдоочу болууга жана ошол эле учурда кичипейилдикке жана кичинекей болгондо текебердиктен эркин болууга жардам берүүсүн суранам. Бүгүн мага кимдир бирөөнүн кабыл алынгыс жүрүм-туруму же жагымсыз билдирүүсү менен күрөшүүгө туура келиши толук мүмкүн. Тилекке каршы, бул дагы эле азап чегип жаткан алкоголиктерге мүнөздүү. Эгер ушундай боло турган болсо, анда мен Кудайга бир аз болсо кайрылып, кырдаалга өзүн өзү кармай билүү, түшүнүү жана жардам берүү каалоосу менен жооп бере алам.